Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге келип, Мадинага көчүп келгенде 10 жыл жашаган. 10 жыл Мадина доорунда курбанчылык кылган. Таштаган эмес. Ошон үчүн Ханафи уламалары важип дейт. Өзүнүн тарафынан да курбанчылык кылган, үй бүлөсүнүн тарафынан да кылган. Кээ бир риwаяттарда үммөттүн тарафынан да кылган. Хадисте келет: "Хаза миммен лам юзахи мин уммати", ау кама кала алейхиссалату вассалам. Өзүнүн тарафынан бирөөдүн соёт, экинчисini соёт да айтат: "Бул менин үммөтүмдөн курбандык сөйлөй албай турган кедей кембагалардын тарафынан" деп Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам курбандык кылган. Биз үчүн курбандык кылган. Мал союп. Биз ол убакта жок элек, бирок ошондо кылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Хаза миммен лам юзахи мин уммати", ау кама кала алейхиссалату вассалам. Ошондуктан курбандык кылганда шартың болсо, өзүңдүн тарафынан кыл, пайгамбарыбыздын тарафынан кыл, ата-энеңдин тарафынан кыл, баарын кылса болот. Хазрат Али разыяллаху анху жылына 2 кошкор соёт эле. Хадисте келет. Бирөөсүн өзүнүн атынан, бирөөсүн пайгамбарыбыздын атынан саллаллаху алейхи вассалам. Неге мындай кыласың десе, пайгамбарыбыздын осуяты деген. Расулуллахтын осуяты деген. Пайгамбарыбыздын осуятын аягыча аткарган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Алланын достору, уламалар, аулиялар, Алланын жак адамдары ар дайым пайгамбарыбызга катап курбандык соёт. Эгер шартың болсо, өзүңдүн үй бүлөңдөн эле эмес, андан сырткары пайгамбарыбызга дагы атап курбандык кыл. Иншалла пайгамбардын шафааты насип кылат. Каусарда пайгамбарыбыздын суусун ичке насип кылат. Пайгамбарыбызга жакын болосуң. Мал жөндөр өлүп калып атат балдар. Карыш кызда жеп кетип атат. Тойго деле союлуп исрап болуп калып атат. Курбан ай келгенде кыз эмне кылгыла? Кыйналбастан алып бисмилла деп союш керек. Тыйбун нафс менен союш керек. О тыйбу биха нафсан хадиси келет. Тыйбун нафс дегени сүйүнүп деген сөз. Сүйүнүп союш керек. Ушуну союп койдум. Эртең башка нерсеге жарайт эле, сатат эле, бирдей кылат эле дебеш керек. Короого кирип, эң жакшыны, эң алдын алып туруп, Алла үчүн насиптир, Алла үчүн ушуну союм деш керек.